Söz депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, төрағалық қылуучу. Біз қырғыздар бір-біріміз менен қиқырышқанда қиырата тұрғансып қызытып айтабыз ғой, түтініңді шығарып қойым, ей түтініңді деп. Дегенім Бишкек тесттин авариясы бийликтин башындаларын түтінін шығарды. Телкиден емес экиден бардығын қамады. Асыресе абақта эки премьер-министр, эки энергетика министри, эки мэр, эки ген директор, эки орынбасар отырады. Эрмек болсын деп атай кылышса керек. Алардын ак карасын адилет соттор чечсин. Мен бир нерсени айтайын. Бүгүнкү күндөгү Бишкек тест Бишкектеринде түтүнүн чыгарып атат. Кара түтүн каптап калды. Муну караган бийлик жок. Бүтүн Бишкек эмес, түтүн Бишкек болуп калды. Азыр бишкектиктерге безопасный город эмес проект, бездымный город керек болуп атат. Кыштан чыгабызбы, жыгыштан чыгабызбы деп ойлонуп калышты. Жазга чейин копченый болуп калабызбы, аны бир Кудай билет. Мына ушуну караган жок. Адистердин айтымында Бишкек тесттин мунарасы түтүн чыгара турган 30 метрге кытайлыктар ылдый кылып койгон экен. Анан азыркы жагып аткан көмүргө дагы кандайдыр бир кара майды кошуп, түнү менен Бишкекти кара түтүн каптап атат. Илгери айтчу эле го Ала тоонун абасы ден соолуктун абасы деп. Азыр Бишкектер таза адамдарга эмес, таза абага зар болуп отурат. Мына ушуну иликтеп, жиликтеп чыксын.